Салам барыңыздарга. Өзүнүн үстүнөн иштеп, ар кандай техника практикаларды кылып, изилденип жүргөн айымдар үчүн ушул чуда практикада силерге дополнительно сонун сабак болот. Бул сабакты сиз практика жүзүндө аткарсаңыз, результат менен дагы бөлүшүп, сонун эмоциялар менен дагы бөлүшүп койсоңуз болот. Бул жерден биз эмнени айтмакчыбыз? Любой биздин мамиле, жолдошубуз менен болгон мамиле, балдар менен болгон мамиле, ата энебиз же болбосо айлана чөйрөдөгү бизди курчап турган элдер менен болгон мамиле, жана ошондой эле биздин ден соолугубуз жана бизге биз азыр проблема кылып аткан же болбосо акча финансы маселеси дагы жараткан менен мамиледе жакшы болгондо гана ушул нерселер чечилерин ушул сабактан мен баса белгилеп айтып кетем. Анткени бул психологияда, нейронаукада дагы ушуну аябай баса белгилеп айтат. Жараткан менен болгон связьда жакшы болсоңор гана силердин жашооңор дагы ошончолук тартиптештилет жана ошондой эле сиз каалаган жашоону дагы жашай алсаңыз болот. Мен сизге бүгүн бере турган чудо техника бул аскеза плюс Кудайга кат деген форматта экөө чогуу бир кетет. Бул жерде практиканы сиз толук азыр поэтапно мен түшүндүрүп айтып берем. Ошону көрүп чыгып, анан дальше кандай жасаш керек экенин жакшылап түшүнүп алыңыздар дагы, анан ушул практиканы жасаңыздар. Анда эмесе баарыңыздарга ийгилик каалайм. Практиканы жакшылап жасап, анан мага дагы кандай результаттар болуп атат, ошолор боюнча дагы бөлүшүп койсоңуздар. Аскеза деген эмне? Аскеза кыргызча которгондо биздин тилде чилде дегенди билгизет. Чилде кармоо, анын кандай мааниси бар экенин ушул сабакта биз сүйлөшөбүз. Чилденин мааниси бул жаратылыштагы закон. Биз буга чейин билебиз, жаратылышта кышында жандуу жансыз заттардын баары тең муздак, аябай муздак болуп, тоңуп, пауза кармап калат. Жана ошондой эле жайындасындагы июль айларында аябай ысык болгондо жайдын чилдеси деп ошол чилдени дагы айтсак болот. Эми бул жерде эмне десек, кышкы чилдеден кийин дайыма баары жаңырып, жаңы жашоо башталат да. Аялдар төрөгөндө дагы ошо чилде кармашкан илгери. Кыргыздар негизи эле акылман эл болгон, жаңы төрөлгөн аял затын баласы менен бир комнатага карап, аны даже муздак сууга колун салдырбай, бөтөнчөлөп бир комнатада баласы менен гана калтырып, ысык шорпулорду ичирип, ошентип чилдесин да чыгарышкан. Ушул чилде негизи восточный мудростьтарда аябай жакшы түшүндүрүп берет. Восточный мудрость дегенде ошо восток өлкөлөрүндө бул чилдени аябай көп кармап, ошо маанисин дагы жана ошондой эле ошол чилдеден алган результаттарын дагы аябай көп бөлүшүп, көп жашоосунда ушул практиканы колдонуп келишкен. Ошолордун бири Амур Тимур деген бир баатыр болгон. Ал өзүнүн доорунда дагы Орто Азияда өзүнүн бийлигин жүргүзүп, анын секрети анын энесинин акылмандуулугунда болгон да. Ушундай илим, мисалы үчүн Бухара, Самарканд тараптарда дагы көбүнчө чилде жөнүндө секреттер көп болгон. Кыскасы, Амир Тимур энесинин акылмандуулугу менен көптөгөн жоолорду, согуштарда жеңип, жакшы жашоодо жашаган экен. Ошондой күндөрдүн биринде жөө жүрүш болуп жоого аттанган убакта дайыма энеси ошо чилде кармап турган экен да. Анын мааниси, мисалы, менин балам ушундай согушка барып аткан болсо, жөө жүрүш жана жоого аттанып аткан болсо, тирүү келсин, жана ошондой эле баласынын кандай максатта ал жерге кетип аткан болсо, ошолордун баары тең каалоолору кабыл болсун, жоокерлерин баары ден соолуктары чын болуп, ушул жоодо олжолдуу келсин деп чилде кармаган экен. Ошондой күндөрдүн биринде
Амур Тимур бир күнү энесине кат жазган экен да. Ал катында мурдакы менин бактарымдын түшүмү мага такыр жемишин бербей калды, эмне кылсам болот деп кат жазганында энеси дароо түшүнөт экен дагы. Анан бул эми негизи карабайсыздарбы, жаратылыштын тили менен жазып атат да, бул менин багым ушундай курт жеп жакшы жемишин бербей калды деген бул жаратылыштын закону го көрүнүп атат. Бул катты деген башка адамдар окуганда эч түшүнгөн эмес. Только Амур Тимур менен энеси гана бул законду түшүнүп ошондой тил менен сүйлөшкөн. Амур Тимур ошентип жазат дагы. Анан энеси ал нерсени түшүнгөндө кайра кат жөнөтөт да. Эгерде ал сенин багың түшүн бербей турган болуп калган болсо, анда дарактарды кыйып салгындагы эски дарактардын ордуна жаңы дарактарды отургуз деген жооп келет да. Анан Амур Тимур сразу түшүнөт дагы. Ал нерсени аткарганга аттанып баштайт. Мисалы биз бул нерсени жаратылышта деле дайыма колдонуп жүрөбүз го. Мисалы менин атам өзү мындай бакты жакшы караган багбанчы да, алмалары дагы өлө сонунда бири-бирине кыйыштырып, ар түрдүү сорттогу алмаларды бир эле бутактан 4-5 сорттогу алмаларды чыгарып, сонун карайт да. Бул процессти көрдүңүздөрбү, жаратылыштын закону менен бул Амур Тимур энеси менен сүйлөшүп аткандыгы. Бул жерден мааниси кандай деп атат? Мисалы, ал энесинин жообун чечмелеп айта турган болсок, ал өзүнүн командасындагы эски адамдар, мисалы Амур Тимурду кичинекей кезинен секреттерин билет да. Ошол секреттерин билип алып, жашынан ал жанында жүргөн адамдар, жан жоокерлөрү, жандоочулары ошол секреттерин башка бирөөлөргө сырын ачып предавать этет да, саткынчы болуп кетет. Ошондо ал бардык маалыматтарды билип алган душмандар эмне болот? Кайра аларга каршы турушуп, анан эмне болгон? Алардын жоосу өзлөрүнүн каалагандай оюна чыкпай аткан болот. Ошону ал Амур Тимур түшүнөт дагы. Анан энесинин айткан катындагы жообун ушинтип чечмелейт дагы. Значит, менин жанымда жүргөн жан жоокерлер ушулар мени сатып, ушун үчүн менин жолум болбой аткан экен деп, анан жанындагы жүргөн жоокерлерин баарын тең өлтүрөт дагы. Жаңы жаш жоокерлерди жан сакчы кылып жанына алып калат. Ошондо гана анан анын жоолору согушка кеткен ар кандай убактагы олжо менен кайтат да. Бардык барып аткан согуштагы нерселерин баарын жеңип, ал жерден ала турган байлыктардын баарын алып, олжо менен кайтып баштайт. Эми биз буга чейин айткандай, Амур Тимур ошо жоого кеткенде энеси дайыма чилдеде отурат экен. Эми биз дагы ошол сыяктуу ар бирибиздин, мисалы үчүн, жан дүйнөбүздө, жүрөгүбүздө кандайдыр бир бизди кыжаалат кылган бир нерсени жаңырткыбыз келип аткан, же болбосо ошол бир жумушту баштайын деп дагы эле бирок баштай албай аткан болсок, же мурдагыдай жашоо бизди уже канааттандырбай калган болсо, же ичибизден бир өзгөрүүнү каалап, бирок акылыбыз жетпей турган ситуация болуп аткан болсо, жүрөгүбүздү бир нерсе кыйнап аткан болсо, жашоонун бир кыйынчылыгына душар болуп, жүрөгүбүз ооруп аткан болсо, иши кылып бир туңгуюкка кирип, өзүбүздүн жолубузду таппай аткан болсок, ушул практиканы аткарып, анан ушул жообун алсак болот экен, ушул чилдеден. Баарын билип эле турасыз, бирок
мындай этаптарын билип атабыз. Ошол нерсе кылсам эле болуп кетчүдөй болупчу. Бирок ошону дагы деле баштай албай аткан болсоңуз, бир тескерисинче же бир ниет кылып эле атасыз, жакшылап эле бир нерсени каалап атасыз, бирок ошол нерсе мындай иштин берекеси жок болуп аткан болсо, ушул чилдени кармасаңыз дагы болот. Демек, ошо баласынын ийгилик жолун Амир Тимурдун апасы баласынын ийгилик жолун ушул чилдеме отуруп Кудайдан суранып, анан баласынын зоболосун ушинтип көтөргөн экен. Анткени ар бир баатырдын аркасында энеси же болбосо аялы сүйгөнү турат да. Алардын сезиминде кандай сезим алар чувствовать этип аткан болгон болсо, баатырдын жолу ошого жараша деп айтылат. Баардык ситуацияны биз түшүнбөй аткан, кайра-кайра кайталанып аткан, ден соолуктан болобу, мамиледен болобу, же болбосо финансы жактан болобу түшүнбөй аткан биздин суроолорго ушул техниканы колдонсок аябай жакшы жемишин берет. Анда эмесе поэтапно бул техниканы айтып берейин. Эң биринчи негизи баардык техниканын баары тең ниеттен башталат. Биринчи сиз ниет кыласыз да. Биринчи Кудай менен договор түзөсүз. Канчадан бери жаратуучуңузга кайрылбай калдыңыз, ага даттанбай калдыңыз, качантан бери ага байланышып, аны сагындыңыз, качантан бери ага баргыңыз келет, сүйлөшкүңүз келет. Бирок кандайдыр бир тоскоолдуктардан улам, күнүмдүк сиз азыр фокусуңузду сырт жакка коюп иштеп, бир жашоодогу бир күнүмдүк тиричилик менен алышып жүрүп, унутуп калган болсоңуз, ушул Кудайга кат деген техника сизге аябай жакшы жардам берет. Мисалы, бул техниканы бир адамды сүйгөндөгү бир сезимди элестет, мындай чувствовать этип жасайсыз да. Кандай бир мындай эйфорияда сүйгөн адам кандай бактылуу болуп калат, аны оюнан дайыма чыгарбай, постоянно ойлоп, оюнда дагы, көзүндө дагы, же болбосо сүйлөп аткан сөзүндө дагы ошол адамдын аты, ошол только ошол адамды эле ойлоп калат го. Ошондой сезимде жазыш керек бул катты. Сүйүнүп, кайра-кайра сүйлөшкүңүз келип, аны менен эркелешип, кезиккиңиз келип, көргүңүз келип, ага эркелеп, же болбосо ага даттанып, жашооңузда эмне болуп аткан болсо, ошондой чувство менен сезип туруп жазасыз бул катты. Мисалы, буга чейин болуп аткан проблемаңыздарды айтып, даттанып, кааласаңыз, ыйласаңыз дагы болот. Айтор, сиз ичиңизде эмне болуп, кандай көйгөй, эмне сезим болуп аткан болсо, ошону жалгыз отуруп, сизге эч ким тоскоол болбош керек. 1-2 саат жатаарга чейин убактыңыздарды бөлүп, же болбосо атайын өзүңүзгө убактыңызды бөлөсүз дагы жалгыздыкта отуруп жазасыз. Ниетиңиздин эмне каалап атасыз, ошонун бүт баарын так жазасыз. Мен ушуну каалап атам, алгым келип атат. Эмнени каалап аткан болсоңуз, ошону так жазышыңыз керек. Бирок мен алсыз пенде болгонум үчүн, мен сенин кулуң болгонум үчүн, менин колуман эч нерсе келбегендиги үчүн мен мойнума алып сага келип ушундай кат жазып атамын. Ушул нерсени оңойчулук кылып, жеңил эле мага берип койчу. Бирок мен сенин кудуретиңе, ушул нерсеге ишенип атам, ишенемин. Сенин берип аткан берекеңе ишенемин, даанышмандыгыңа ишенемин, мээримиңе, сүйүүңө, гумандуулугуңа ишенемин. Сен ушул мен каалап аткан нерсени жеңил жана оңой эле берип кое аларыңа дагы ишенемин. Сен үчүн бул мүмкүн болбогон нерсе. Эми мүмкүн болбогон нерсе жок. Сен баардыгын жасай аласың. Сен үчүн бул мен каалап аткан нерсе, кыпындай эле нерсе болуш мүмкүн, бирок мен ушул нерсеге азыр муктаж болуп атам деп эмес, мен ушундай нерсени азыр каалап атаммын деп мындай өзүңүздүн каалап аткан нерсеңизди жазышыңыз керек да.
Анан бул ниетимди орундатып беришиң үчүн деп уже 3 этап кетет. 21 күн бою же болбосо 40 күн, же болбосо 60 күн деп бул чилдени кыргыздар мурда өзлөрүнүн состояниясына жараша күндөрүн созуп дагы кармаган. Бирок сиз азыр биринчи если кармап аткан болсоңуз 21 күн менен кармап баштаңыз. Анан мынтип айтасыз да, ушул ниетти сиз жаздыңыз да, ушул нерсенин баарын каалап атамын, мен сага ишенем деп. Анан ушул ниетимди орундатып беришиң үчүн мен 21 күн бою бир напсимден отказ кылам, баш тартамын деп прям жазасыз да. Кандай напси болушу мүмкүн, сиз өзүңүз ойлоносуз. Мисалы, кааласаңыз 21 күн бою башкаларды сөз кылбайсыз, башкаларды ушактабайм деп сөз бересиз да, договор түзөсүз, антташасыз. Даже ал деген оюңузга да келбеш керек да, ниетиңизге дагы ошол жаман ойлор келбегендей кылып, келбейт, мен даже ойлонбоймун, ниетимде дагы ал нерсени ойлонбоймун деген сыяктуу кылып, өзүңүз мындай өзүңүздүн ичиңизде билесиз да, кайсы нерсе мындай оор келип атат, бирок ошол нерсени жасай албай аткан, оор нерсени мындай сизге көрсөтүп берип аткан, наоборот ошону Кудайга тапшырып туруп, ушул 21 күн бою ушул нерседен мен отказ кылсам, сен мага ошо каалаган нерсемди алып берчи деп антташасыз да. Мисалы, тамактан дагы отказ кылсаңыз болот. Таттуу камыр тамактардан дагы. Кээ бирөө мисалы үчүн стрессте жүрүп, мындай таттуу жей берип, анан организмде ошол нерсе көнүп калган болот, и таттуудан отказ кыла албайт да. Если сизде ошондой болгон болсо, анда мен таттуудан отказ кылам десеңиз болот. Же камыр тамактардан да отказ кылам десеңиз болот. Анткени бизге ушул берип аткан денебизди дагы биз акысын беришибиз керек болуп атат да, жаратканга. Денебизде мисалы үчүн камыр тамактарды жегенде ашказаныбыз аны оор сиңирет да. Ошон үчүн камыр тамактардан да отказ кылам деген сыяктуу договор түзүп антташасыз. Же болбосо 21 күн бою коомчулук менен аралашпайм, эч кимди сөз кылбайм, ушактабайм, сүйлөшпөйм деп мындай көбүрөөк мындай жалгыздыкта, убактылуу, конечно, андан кийин уже баланс болуш керек да адамдар менен мамиле кырганга. Бирок ушул практиканы кылып атканда сиз көбүрөөк жалгыз болуп, өзүңүздүн состоянияңызды постоянно мындай байкап турушуңуз керек да, оюңузду контролдоп, эмне ойлоп атасыз, же болбосо мындай кылсаңыз болот. Күйөөмдү, жолдошума болгон жаман ойлордон арылам, же болбосо балдарыма кыйкырбаймын, эмоциямды чыгарып, аларды урушпаймын, сокпоймун деген ант дагы берсеңиз болот. Биринчи кармап аткан болсоңуз, анда сиз кичинекей нерседен башташыңыз керек. Сизге жакпаган, сизге тоскоол болуп аткан бир адатыңыз барбы? Мен билбейм аны, өзүңүз ичиңизден бир нерсе баштайын деп атасыз, бирок ошого тоскоол болуп аткан напсиңизден отказ кылган ниетте кылып жазасыз. Андан кийин ошол ниетиңизди орундаткандай прям ушунчалык бактылуу сезим менен ыраазычылык жазасыз да. Жаратканга ушул нерсени мага жасап берип атканың үчүн сага терең ыраазычылык билдирем деген сыяктуу. Ошол максатыңызга, каалаган нерсеңизге жеткен абал кандай болот? Мисалы 5-10 минут отурасыз дагы бүткүл денеңизден ошол нерсени өткөрөсүз да. Мисалы сиз жаздыңыз да бир нерсени каалаганда, анан ошол сизге аткарылып келип атса, сиздин состоянияңыз кандай болот эле, ошону 5-10 минут отуруп элестетесиз дагы. Анан ошол чувствого прям мага ушул нерсени бергениң үчүн деп азыркы момент менен ыраазычылык жазасыз. Ушул нерсе орундалды, ушунчалык кубанып жатам, бактылуу болуп жатам, рахмат сага, мен ишенгем ушул нерсени сен оңой эле беришиңе ишенгем деп ошондой таризде жазасыздар. Андан кийин ушул 21 күндүк аскезаны бузбай аткарганыңыз үчүн, жакшы ошо напсини тыйып, карманып жүргөндүгүңүз үчүн
ал аскезаны бүткөндөн кийин мен сага туфли алып берем же болбосо брендовый бир көйнөктү карап жүргөн болсоңуз, ала албай жүргөн болсоңуз, ошону обещать этесиз да, мен сага ушул нерсени алып берем. Же болбосо iPhone алам деп жүрүбүз, бирок билбей атасыз да кантип качан аларыңызды. Бирок мен ушу 21 күндүк ушу аскезаны бузбай аткарганым үчүн, напсимди тыйган үчүн мен сага iPhone алып берем, же болбосо MacBook, же болбосо алтын алып берем деп өзүңүзгө ошол аткаргандыгыңыз үчүн бир белекти обещать этесиз. Сиз уже обещать этип убада бердиңизби өзүңүзгө? Убада бергенден кийин ал нерсе кайдан келет, качан келет, кантип келип калат, аны вообще ойлонбошуңуз керек. Аны дагы Кудайга тапшырасыз да. Кереметтер ал кандай жол менен келет, кантип келет, аны Кудайым өзү билет. Ага дагы акылыңызды иштетип, анан бул туфли деп жазып коюп же машина деп жазып коюп, ал нерсе келбей калсачы деп сомнение болбойсуз. Өзүңүз каалап аткан нерсени тупо просто жазасыз и все, аны Кудайга тапшырасыз. Сизден только күчтүү ыйман, ишеним жана ошондой эле ошо 21 күндү кармай турган аракет гана керек да. Мисалы 20-жылдары, 2020-жылы билесиздер, пандемия убагында гигант деген компаниялар кризис болуп, банкрот болуп, толтураган акчалары жоголуп, адамдар иштеген, ошо компанияда иштеген адамдар стресс болуп, депрессия болушканда, ал эми кээ бирлери болсо наоборот өнүгүп, байып, укмуш гүлдөп өсүп кетишкен. Эмне үчүн десеңиздер, анткени ошол гигант компаниядагы жетекчилер ушул аскеза деген техниканы билгендиги үчүн алар жанында иштеген жумушчуларын ушул техникага үйрөткөн. Мисалы 21 күн жумушка келесиңер же 40 күн деп, атайын 90 күн, 60 күн деп күндөрдү белгилеп коет дагы. Анан алар ошо сүйлөшпөгөн напсилерин өзлөрүнө отказ кылат да. Сүйлөшпөйт, молчание деген аскезасын кармашат да. Жумушка келет, компьютер менен өзүнүн жумушун кылат, мировой жаңылыктарды карап, аны фокусун баарын тең чачыратып отурбай эле, анан коллегалар билесиңер да, бири менен бир темаларда сүйлөшөт, аларды обсуждение кылбай, башка компанияларды, мисалы үчүн, алар эмне кылып атыптыр деп анализ кылып, мурун рынокты алар карап, өзлөрүнүн критерийлерин санап жүрүшкөн да, ошол нерселерди кылбай ушул аскеза техникасын кармашып, алар өнүгүп кетишкен экен. Бул техника дүйнөлүк деңгээлде аябай кымбатка сатылып, сыр болуп келген буга чейин. Просто так адамдар мындай нерсени бербейт, бөлүшпөйт. Аскеза чилде деп айта беришет, бирок детально, поэтапно ошол чоң компаниялар кантип жасашканын айтып беришпейт да, анткени алар сыр деңгээлинде кармашкан. Ошондуктан бул акысыз техниканы сиз обесценивать этип, бул акысыз да, бесплатно деп бул нерсеге серьезный кабыл албай койбой, наоборот, ушунчалык сыр болуп келген, чоң компаниялар колдонуп келген ушул аскезаны сиз азыр акысыз алып атасыз. Ошондуктан өзүңүздүн жашооңузга жоопкерчилик аласыз дагы, практиканы сөзсүз колдонушуңуз керек. Сүйүнүп жөн эле $1,000,000 алган билим катары колдонушуңуз керек. Анткени баалаган кишиге бул $1,000,000 билим. Кубануу менен кабыл аласыз дагы жашооңузга ушул чудо техниканы колдонуңуз. Пайдалуу болсо мен абдан кубанычтамын. Баарыңыздарга ийгилик каалайм.